акырындап жыйынтыктайлы, бул жакта кыздарым көбүрөөк отурат. Айламайын кыздарым. Кыздын намысы элдин намысы. Ишенип койгула. Кыздын намысы бузулса, элдин намысы кошо бузулат. Намысыңарды сактагыла, абириңерди сактагыла. Мен силерден суранам. Анан намыссыз балдар менен сүйлөшпөгүлө. Бир падыша болуптур дейт. Эки өлкөгө кол салышты ойлонуп, бирок тынчы жиберип көрөйүнчү, кайсынысында шансым көбүрөөк дептир. Акылман падыша экен, айтыптыр. Сен бул өлкөгө бар, сен бул өлкөгө бар. Экөөтөн келишкен жигиттер экен. Бирок бир тапшырма менен барасыңар дагы аялдарына тийишесиңер дептир. Кыздарына тийишкиле, сөз айткыла, азгыргыла. Ошол гана тапшырма, кимиңер көбүрөөк ийгилик эсет экенсиңер. Эми Алла Таала өзү кечирсин. Бирок ошентпесеңер болбойт дептир. Bir өлкөгө барып бирөө келиптир, bir өлкөгө барып бирөө келиптир, арада бир топ өткөндөн кийин. Биринчиси айтыптыр, мен бардым, кандай келишкен жигитмин. Акчам да бар, сөзүм да бар. Бирок канча аракет кылдым, бир дагы кыз, бир дагы аял жанына жолотпой койду. Жигиттер да намыстуу экен, бирөөгө сүйлөсөң эле ушундай жаман көрүп карайт экен. Эчтеке кыла алган жокмун, менде результат жок деп келиптир. Экинчиси айтыптыр, мен бардым. Эми ыйманым болгон үчүн гана жаман ишке барган жокмун. Болбосо эмдиги чекти 100 аялы менен сүйлөшүп коймокмун. Сүйлөштөн оңой экен, тартыстан оңой экен, азгырыштан оңой экен, жигиттерде да бар бир экен дегенди айткан экен. Анда эмес мен мындай кылайын, биринчи жигит барган өлкөгө мен кол салбайм. Кыздарын кызганган, намысын коргогон эл, кыздарын коргогон эл, кыздары өзүн өзү коргогон эл, мекенине кол салсаң, мекенин андан бетер катуу коргойт. Андан да күчтүүрөөк намыс менен коргойт. Аларды мен баса албайм. А мына элге бара берейин. Кызганычы кетип калса, намыс кетип калса, кыздарын коргоо болсо, бул элди басып алыш оңой эле, мен кеттим деп барып басып алган экен. Ошон үчүн берекелер бул жерде чоң маани жатат. Чоң маани жатат. Ошон үчүн сенин апаң да кыз, бирөөнүн кызы, сенин келиниң да бирөөнүн кызы, кызың да өзүңдүн кызы, эжең да бирөөнүн кызы. Дайым ошолорду ойлойлу, бирөөгө кыянат кылардан мурда. Бул ушундай нерсе кыянаттыгын кайтып келет. Карыз алып атасың, карызды кайтарып бериш керек. Бирөөнүн аялына, бирөөнүн кызына кыянаттык кылсаң, үйүңдө бекер кыянаттык болот деген сөз бар. Мен муну бекер айткан жокмун. Эстеп койгула. Мен акырын жыйынтыктайлы. Идрис деген иним бар. Айтыбаев. Ошол бир жакшы нерсе жазып коюптур. Айтып атат. Бирөө дейт, бай аял экен. Кээде кошташыныгына кирип алып, мага бир 2-3 кашык же бир пияла туз берип коесуңбу деп арыз сурап атат дейт. Баласы намызданып кетиптир. Апа бул кээде болсо, өзү араң жашап атса, балдарын араң багып атса, мен мына бир чыпта бир кап тузду алып келип койгом. Эмне сурайсың десе, балам дептир. Бул кээде муктаж. Кээде менден бирдеме сурап турат. Муктаж болгондо сурап турат. Анан мен берип турам. Бирок жалаң эле мен сурай берем деп уялып калбасын деп атайын барып сурап койдум балам деген экен. Адеп деген ошондой болду. Ушунчалык балдарга адепти үйрөтөлү. Улуу сөздү уят жок. Мен бирдекеден баштайынчы. Бир мактансак катуу мактанабыз. Кыргыз эли баатыр болгон, тиякты чапкан, биякты чапкан, улуу каганат курган. Бирок бирөө келип турупчу, дааратканабызга кирсе ким экенибизди билип коет. Раковинабызды көрсө ким экенибизди билип коет. Ли Куан Ю деген адам болгон, Сингапурду көтөргөн. Ошол жөнүндө китеп бар, окуп койгула. 3-чү дүйнөдөн 1-чи дүйнөгө деген. Ошол айткан, мактанбай эле койсун. Мен барганда раковинасын карайм, туалетин карайм, элдин кандай экенин билип коем деп. Жок дегендечи туура кирип чыкканды үйрөтөлүчү. Анткени анча-мынча конок чакырасың чет өлкөдөн. Оштон Бишкекке машина менен келесиң, кафеге токтойсуң, биринчи дааратканага барам дейт. Дааратканага барып келгенден чет өлкөлүк тамак деле жегиси келбей калат. Биз көнүп калганбыз. Ушундан баштайлы, улуу сөздү уят жок. Ушундан баштайлы, маданият ошондон башталат. Анткени падыша жөө барган жер деген ошо болот. Эми Кудайым колдосун, коргосун. Кыргызстан деген бул президенттин Кыргызстаны эмес. Бирдеке десе эле Сооронбай Жээнбеков иштебей койду, Кыргызстан антип калды. Жапаров иштебей койду, мынтип калды. Кыргызстан эмне? Жапаровдун Кыргызстаны. Эмне? Акаевдин Кыргызстаны, Бакиевдин Кыргызстаны. Кыргызстан сен менен меники. Эгерде мен бир салым кошпосом, сен бир салым кошпосоң, Кыргызстан эч качан өнүкпөйт. Жок дегенде жолго түкүрбө. Мен деле кээде түкүрөм, бирок барып жолдун четине түкүрүп, эки жакты карап, кадимки уялып түкүрөм кээде мындай жөтөлүп атканда. Жок дегенде жолго түкүрбө, ошол мекенге салымың. Анткени Кыргызда бир сөз бар. Аталардан сурагыла, жол дасторкон деп койгон, туурабы? Өзүңдүн үйүңө ким түкүрөт? Кыргызстан биздин үйүбүз. Ошо түкүрүк менен кошо топурак болгон сыйырмат чепеде деген.
Энеңди деп сөгүнбө, сөгүнүү менен кош энеге болгон сүйүрма жүрөктөн чыгып кетет экен. Сөгүнбө, ошол да мекенге болгон салым. Жолдо бирдеге жатса алып кой, ошол мекенге болгон салым. Бирөө сага адепсиздик кылса кечирип кой, ошол мекенге болгон салым. Колуңдан пайда жетсин, тилиңден пайда жетсин, пайда жетпесе жок дегенде зыян жетпесин, ошол мекенге салым. Бирөөнүн аркасынан жакшы сүйлө, жакшы сүйлөбөсөң жок дегенде жаман сүйлөбө, ошол мекенге салым. Бирөөнүн көңүлүн көтөрүп кой, чөгөрбө, жок дегенде көңүлүн чөгөрбө, ошол мекенге салым. Кудайым өзү колдосун, коргосун, келечегибиз кең болсун, ыкбал жалатууга тең болсун. Ушул иштерди кылгандардын баарына чоң рахмат. Китеп болсо ала келсин депсиздер, мына ала келдим. Бирөө эсте кайткан роза. Азияны арстанын сурап атасыздар, аны мен алып келген жокмун. Анан бири Япон кереметинин сыры. Японияда жүргөн күндөрүмдү атайын ушуну Япон кереметинин сыры жазып келдим эле. Бир жакка барганда көпчүлүгү бийик үйлөрдүн фонунда сүрөткө тартып, анан ошону чыгарып коет. Мен сүрөткө түшкөн үчүн барган жокмун ал жака. Денем эле барып келсе арман болот эле. Ал жактан илим алып келейин, ал жактын маданиятты алып келейин, ал жактын жакшы өнөрүн алып келейин деп бардым эле. Ошолордун баардыгы ушул китепте. Азыр эми билем, эми каражатыңыздарга бул китептерди сатып аласыздар да. Бирок мен кеткенден кийин биз суроо болот. Агай, Лира деген ким, Сирена деген ким деп. Эми бербей эле коюңуздарчы ошол суроону. Эми көркөм чыгармада каармандар болот. Кээде көргөнү, кээде укканы, кээде ойлоп тапканы, бирок чындыкка негизделген жерлери абдан көп. Дагы бир жолу айтайын, муну окугандан кийин сурайсыздар. Агай, эсте кайткан